Ал жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу. Азабы менен жыргалы аралаш, чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар санжырада. Селкинчек, сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуздар. 16:00-гө чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжыра радиосунан угуңуздар. Программабызды баштайлы. Бүгүн дагы Селкинчек долбоорунда өтө кызыктуу, өтө таланттуу, жакшы бир инсандын жакындан тааныйлы деп турабыз. Жакындан чыгармачылыгын сиздерге ачып берели деп турабыз. Андыктан биз менен болуңуз. Обончу, аткаруучу, акыркы жылдарда бир эле Кыргызстанда эмес, көптөгөн өлкөлөрдө ушул обонду ыңылдап ырдап баарыбыз жакшы көргөн, жоолуккан кандай жакшы деп аталгандардын обонунун автору бүгүн обончу, аткаруучу Мамарасул Мавлянов агайыбыздын чыгармачылык кечесине барыңыздарды чакырам. Мамарасул агайыбыз бүгүн жаныбызда, Санжыра радиосунун төрүндө. Агайым жалгыз эмес, эң жакын деген досу, бала кезинен бери чогуу өскөн, бала кезинен бирге чогуу сонун жакшы күндөрдү дагы кайрылган күндөрү дагы деп айтсам туура болуп болуш керек. Эң жакын агайыбыз Үсөнбай Новрузов агай менен келип отурат. Кош келипсиздер. Сиздерди көрүп турганыма кубанычтамын. Кутмандуу күнүңүздөр менен кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдиңиздерби? Мамарасул агай, Санжыра радиосунун жалпы жамааты бүгүнкү сиздин жакшы күнүңүздү куттуктайт. Себеби бул алдыдагы 2 саат аралыгын сизге арнайбыз. Сиздин чыгармачылыгыңызды жакындан тааныйлы дедик. Баарын ачып, чачып, чыгармачылыгыңызды, жан дүйнөңүздү, элге сырыңызды, ырыңызды, ыйыңызды баарын айтып берет деген ойдобуз. Даярсызбы? Даярбыз. Келиңиз, элиңиз менен учурашып, анан мен жакын адамдарыңыздан ала келиңиз дедим эле. Анан эмне себептен эң жакын деген адамыңыз Үсөнбай агайды иште келдиңиз, өзүңүздү дагы бир аз тааныштырып, алгач эл менен амандашып алсаңыз. Рахмат. Эфириңерге чакырып, ушундай эл алдыга бизди алып чыгып жатканыңарга. Алмагүл, саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элим, амансыздарбы? Эмне демекчимин, бүгүнкү эфирде мен ошол өзүмдүн дагы жаңы чыгармаларым менен чыгып сиздерге жаңы ырларды тартууламакчы болуп турам. Бул Алмагүл, сен сурооң боюнча, бул досум, биз айылда кошунабыз. Анан классташпыз, тең тушпуз да. Жаш бала кезден экөөбүз, мен булардын үйүндө, бул менин үйүмдө ушундай тепкилешип, мындай бирге чоңойгонбуз да. Эң жакын досум Үсөнбай эмес, Өсөрбай. Өсөрбай мырза. Өсөрбай досум. Кечирисиз. Экөөбүз бул жаштыктан эле, жаштыгыбыздан, мектеп жашыбыздан бирге ырдап, өздүк көркөм чыгармачылыгына катышып, ырдап, анан ушундай тойлорго да чыкканбыз, чыгып жүргөнбүз. Ал учурда бир эле аккордеон менен бир тойду бүтүрчүбүз. Досум кийинки учурда бул дагы башка кесипке өтүп кетти. Мен дагы бир аз музыкадан четтеп жүрүп, кайра музыкага кайттым. Анан бүгүн ушундай бир чакыруу болуп калгандан кийин анан бир сиз жөнүндө жакшы билген жакын досторуңуздан алып келиңиз дегенден анан досумду айттым да, жүрөм бир эфирге чыгып коелу экөөбүз. Жакшы. Алып келгенде кербезим. Эң жакшы. Кош келипсиз Өсөрбай мырза. Көрүп турганыбызга биз да кубанычтабыз. Жалпы эл менен сиз дагы амандашып учурашып алсаңыз. Рахмат, Алмагүл. Bismillahirrahmanirrahim. Birinciden bütkül alam жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar olsun. Ekinçiden sizlerge sizlerдің жамаатыңа рахмат. İşіңерге ийгилик каалайм.
элибизге тынчтык, аманчылык, токчулук, ынтымак берсин Алла таалам. Ошол мен да бүгүн досум эртең менен айтып калды эле. Ушундай эфирге чыгабыз, жүр менин жанымда. Сүйлөп бересиң мен жөнүндө деп алып келди. Ошондо келгенде киргизибиз. Жакшы. Эң сонун. Мына ардактуу армандар, бардык көрөрман угармандар жакшы билгендей эле, жолуксак кандай жакшы деп атылганы азыркыга чейин баягы актуалдуулугун жоготпой, көпчүлүк сүйүп, угуп, кыңылдап, тойдо болобу, жакшылыкта болобу, үйдө болобу, сахнада болобу, буларды ырдап жүргөндөр абдан көп. Дал ошолордун автору Мамарасул Мавлянов деген ысым акыркы жылдары, акыркы 4 жылда баягы кыргыз маданиятында өзүнчө бир өзгөчө орунда жарк этип жаралды деп айтсак жаңылышпайбыз. Ага чейин кайда жүрдүңүз эле? Агай өзүңүз жөнүндө кайсыл жерден колонусуз, канча жыл чыгармачылыкта жүрдүңүз? Анан кайтып келгендеги ошол сиздин визиттик карточкаңыз болуп калган бул чыгарма жөнүндө айтып өтсөңүз келиңиз. Рахмат, Алмагүл, чоң рахмат. Мен айттым ғой, ошол мен жаш кезимден эле ошол ырга жакын болуп, мына ушу досум экөөбүз 4-класстан баштап ырдай баштаганбыз. Кайсыл жердин кулунусуз? Биз Баткен облусуга караган Лейлик районунун Тогузбулак деген айылынан болом. Ошо 1962-жылы 3-мартта жарык дүйнөгө келгенбиз. Эң сонун. Анан кийин ошол мектепте чогуу окуп экөөбүз ошол 4-класста өздүк көркөм чыгармачылыгын ырдаганда экөөбүз кээ бир ырларды экөөбүз чогуу ырдап, кээ бир ырларды мен жеке номер ырдап, ошентип жүргөндө мен Сары челек деген ырды ырдап ошол 4-класста бир жакшы приз алганмын. Анан ошол дагы бир эме болот экен, андан кийин жылда кароо конкурс болот эле ал учурда Союз маалында. Ошого катышчумун. Райондук, областтык фестивалдарга барып келиш биз үчүн абдан чоң бир ушундай ийгилик болчу да. Анан кийин мен мектеп жашымдан чыгармачылыгым башталган экен. Ошондо мен биринчи алгачкы ырларымды 7-классымдан баштап чыгарган экенмин. 7-класста кайсыл болуп жүрдүңүз? Ал ырымдын текстин өзгөрттүм кийинки учурда. Айландын ырларымдын музасына деп. Ал учурда Улсунай Саматова эле, кийин Разия неме болду, ал кишинин фамилиясы күйөөсү алмашты да. Разия Алимова алып жүрөт. Азыр ошол эженин бизден 2 жаш улуу болчу. Ал киши бир жазган экен, анан ошого 7-классымда болгон чыгарып ырдагам. Анан ошол ырым өзүмдүн эсиме чыгып кеткен. Анан мен өзүм мына кийинки учурда 10 жылдын тегерегинде анан бир жолу айылга барып калсам, менден 1 жаш кичүү, мына биз менен тең түштөйм достордон Эркин Бердиев деген аккордеон тартып ырдаган биздин Лейлектин эң көрүнүктүү баягындай спортсмен өзү, палбан жигиттерибиздин бири. Ошол аккордеон менен ырдап отуруптур да. Өзүм да унутуп койгон экенмин. Анан сыртта карап туруп барып рахматымды айтып, ушул ырымды мен өзүм да унута баштаган экенмин. Сен эсиңде калган экен деп анан ошол акынга кайрылып Разия эжеге, эже ушул адамдардын эсинде бар экен, азыр угуп көрсөм жакшы эле экен, шуну кайрадан иштеп текстини башкадан жазып бериңиз деп ошолорду анан кайрадан иштеп чыкканмын. Андан кийин жүрүп анан чыгармачылык башталды меники. 87-жылы Бершимага жарым кашык музыка деген ырдаганмын. Ошону чыгарганымда Бурул Ниматова деген директор школ болуп, Жаш Тилек орто мектебинин директору болуп иштеп жүрөт, ал карындашыбыз. Ошол карындашыбыз ырдап бир конкурстан биринчиликти алып келген. Андан кийин дагы ошонун кийинки уже чыгармам, андан кийин келип 93-жылы Жаштыкка кайрылуу деген ырды чыгарып, Убайдулла Ажыбаев деген онкогинеколог врач досум бар. Азыр кийинки учурда кинорежиссер болуп жүрөт. Ошол досумдун ырына обон чыгардым. Анан чыгарсам, алдынан 50 жылдыгы болуп калды. Менин баягы музыкага кайтышымдын себеби ошол ыр болду да. Ошондон кийин мен ошол юбилейиңди ырдайм да десем, менин ырыма жалаң композиторлор, народный артисттер обон чыгарган
кайсыга чыгардың dedi. Ошого чыгарбадыкпы, көз 93-жылдарда бадыкпы. Ошолорда жаштыкка кайрылуу десем, ага кой, сен жөн эле кой. Ага Анарбек Сардарбеков чыгарган, Канике Эралиева чыгарган, сен жөн эле кой. Dedi, катуу тийди да мага. Ошол сөз менен мен айттым, ал кишилер өздөрүнүн огону менен мендерди айттым. Мен өзүм болгонум менен десем, все-таки народныйлар ырдап турган, сен жөн эле кой деп кайра айтты да. Анан досума, баягы достордун эмесиндей жакшы эмелеримди айтып жиним келипчи. Абдан зоолана экен, тил деп алып турган сөгүп туруп кетип калгам. Баратсам анан жолдо ушу эмеден Арабаеванын алдынан мага Бактияр Токторов менен эме жолукту. Бул 9-жылда. Ильяс Агуай уулунан кийин экөө отурган экен, анан экөөнү чакырып отургузуп, анан Бактияр экөөгө айттым, экөөң телевидениени эч кимге бербейсиңер, сахнаны эч кимге бербейсиңер. Менин бир ырым бар, аранжировка деген нерсени жасап бериш колдон келеби? Десем, өзүңүздүкү аке деди, ооба десем, аны бат эле жасайм деп Бактияр Токторов экөөмүн да. Анан ошол Бактияр Токторов ошол ырды жасап берди. Анан ошол досумдун юбилейинде барып ырдадым. Ырдасам, ошол жерде элдин кабыл алуусу абдан жакшы болду. Анан ошол ырым мага стимул болду. Анан ал жерде биринчи Кубанычбек Адамалиев деген профессор киши келип, ушундай мен Жамгыр Төктүн жазган акынмын деп, анан мени куттуктап, менин китебимден бир подарок этейин, сага ошого обон чыгарбайсыңбы деп эме болуп калды. Ал киши мени тааныбайт элем. Анан бери досторумдун куратору мугалим экен, врачтардын. Анан алар барышты. Анан Канике Эралиева эжебиз келип тагын, Расул молодец, жакшы болуптур. Аранжировканы кайдан жасаттың? Бияктан Бактияр жасады. Анарбек досум келип, жакшы деш керек деп ал Замира Мавлянова, анан көпчүлүк болчу. Анан баары эле как будто мени баары куттукташып калды. Ырым жакшы болуптур деп, анан ошол ырмага эме болду да, анан ошондон баштап мен чыгарманы баштадым. Андан кийин менин белгилүү болгон ырым 13-жылы Сүйүү кечи деген ырым чыкты, чыгарган элем. Onu Кишимжан Жансалиева ырдап телеконкурстан биринчи орунду алып калыптыр. Ошол 13 болуш керек. Анан 14-жылы мен Якутияда жүрсөм, анан Бактыгүл эже звонок кылып, Расыл сүйүнчү, сен сөзү Бактыгүлчү отурганыкы да. Сиздике. Ошондой ошол телеконкурстан биринчи орунду алды ошолор деп эме кылып калышты. Анан Сейитбекованын, Бактыгүл Сейитбекованын Себелет Мустак Жамгыр деген ырыга обон чыгарып, анда дагы Дарика Жалгасынова, Эрнест Турсуновдордон бир жакшы сөздөрдү угуп, абдан ошол сөздөр дагы мага дем күч берди да. Сен жакшы ырдадың, бүгүнкү концертте эң шаңдуу сеники болду деп. Анан бир жакшы сөздөрүн айтты ал кишилер дагы. Ошолор мага кыйла дем күч болду. Андан кийин мен чыгармаларды чыгара баштадым. Анан бул жолуккан кандай жакшыны, бул пандемия учурунда өзүм концертимди бергем ага чейин. Как раз пандемиядан алдың 3 мартта мен Лейлегимде өзүмдүн жеке концертимди берип, ага чейин Лейлегим, Кадам жай, башка көптөгөн чыгармаларым бар. Патриоттук ырлар, Мак Тилек деген. Анан ошол концерттен кийин анан бул ырды ырдап эмеге чыгардым да. Элим болуп турган учурда. Ошентип бул Канча убакытта жаралды жокканы кандай жакшы? Бул ырым эме мындайча айтканда бат эле чыкты. Где-то бир айдын тегерегинде. Бир ай. Где-то баштап койгондон кийинчи, бир айга жетпесте. Ага чейин баштап койгом. Анан ошол учурда жакшыраак көңүл бурдум да, анан эжеге Facebook'тан көрүп эле эжени мындай кылып койгом. Анан кийин карасам жакшыраак, анан эжеге айттым. Эже ушунун мынау биринчи күпөт аябай жакты, анан деп аз-маз кийинкилерин аз-маздан эме кылып берген, өзгөртүп берди бат эле. Ошо звонок кылган күнүм эле. Кийин анан обонун бышырып кетти бир аз эле убакытта чыгардым. Анан Facebook'ка койдум. Facebook'тан анан бир күн Гүлназ Чыныбек кызы звонок кылып калды. Ага, ушуларыңыз мен атам менен энемдерге жагыптыр. Мен Россияга концерт койгону кетип атам. Ошол ырыңызды ырдасам болобу деп. Анан ырдай бер дедим. Анан Гүлназ алып чыкты. Ошонун эме удачный болду, Кудайга шүгүр. Алырдын сөзүн жазган Гүлбү Байбөгова эже үчүн дагы, обон жазган мен үчүн дагы.
аткарган Гүлназ үчүн дагы ак жол тойру болду да. Ооба. Ошо үчөөңүздөр бир убакытта бир жылдызыңыздар жанды десек да туура болот, Ошондой. Келиңиздер, анда программабызды ошол ыр менен баштайлы, андан кийин улантабыз сөзүбүздү. Агайга сөз берем. Келиңиз, жолуксак кандай жакшы. Дал ушул ырдын ону автор Мамара Сулмабылянов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Суроолор, калуу тилектер болсо кат жазыңыз жана байланышка чыгыңыз 57 77 98 сандарын 0312 шарыбыздын коду. Комментарий бөлүмүнө билдирүүлөрдү күтөбүз. Кеттик агай. Sizge azamatsız par bolуңуз. Мамара Сулмабылянов агайыбыздын ону жолуккан кандай жакшы сөзү Гүлбү Байбогоева жекебизге таандык болгон жакшы бир сонун керемет чыгарма. Ардактуу угармандар, дал ушул Мамара Сул агай жөнүндө, агайдын чыгармачылыгы жөнүндө сүйлөшөлү кеп калалы деп атабыз. Катарга сиз дагы кошулуп, пикириңизди, калуу тилеңизди узатканды унутпаңыздар. Өсөрбек мырза, сиз бала кезинен бери чогуу чыгармачылыкты чогуу баштап, мектеп жашынан баштап эле 4-класстан баштап аккордеон колго алып чогурдаганбыз, конкурстарга чыкканбыз деп атпайбы агай? Эмне үчүн баягы ошол кезден баштап эле түптөлгөн чыгармачылыкты алып кете алган жок Мамара Сул агайыбыз? Ортодо көп убакыт тынугу болуп калган экен, эми турмуш шартка байланыштуу болсо керек албетте, бирок ошондон бери баягы таптап ошол өнөрүн ошол бала кезинен баштаганда мындан дагы чоң белдүү оончу, кадыр барктуу, жанагы досу намысына тийбей тургандай болгон оончу болмок беле агай? Келиңиз, микрофон сизде. Сиз Мамара Сул агайдын чыгармачылыгын канча жашыңыздан баштап тааныдыңыз? Өзгөчөлүгүн айтып өтсөңүз. Рахмат Алмагүл. Биз Мамара Сул досум экөөбүз жашыбыздан бирге өсүп, бирге чоңоюп, бирге тепкелеш ойнап жүргөнбүз. Мамара Сул досум жашынан эле ушу музыкага шыктуу эле аябай. Жаш убагында ушу малыш деген аккордеону бар эле. Ошону алып эле огороддун башыга көз барып, көлдүн боюда ырдап эле жатар элек. Чогуу болуп. Ошо Тогузбулак деген көлүбүз бар да, Тогузбулак бар, ошол көл, чоң көлүбүз бар. Ошол жерде балалык чагыбыз бирге өткөн. Бул мектепте де дайыма кружокторго катышчу элек экөөбүз дайыма.
күржөктөргө жакшы алдыңкы орундарга жетишип эле кароо сынактарга райондорго барчу эле чогуу ал жерде да жакшы эмелер ийгиликтерге жетишип эле ушунчалык талант күчтүү эле да аябай. Анан негедир кийин бул турмуш шартка байланыштуу чыга албай жүрдү да эми. Жашоо ошондой экен да. Анан армиядан келгенден кийин анан өзүнчө аккордеон алып, өзүнчө ырдап, кызыгуу пайда болуп, ошондон чыгып кетти кийин. Сырына талант ташкында боруктап чыгат экен да бир күн. Биз деле неме кылчу элек. Неужели чыкпай ушундай үнү когосу жакшы талант менен чыкпайт деп деле кийинчерээк чыкты да. Талант сырына чыгарат экен ташкындап ушундай оруштап чыкты. Кеч чыкса да Расуловдун ырлары тез жайылды. Мына бир эле Кыргызстанда эмес, жолуккан кандай жакшы дегендер башка өлкөлөрдө жаңырып, Өзбекстанда, Казакстанда, Каракалпакстанда, немистер даже немистер да жүрөт. Биз машы досум үчүн сыймыктанабыз. Талант ташкындай берсин, ийгилик каалайбыз досума. Ошол биздин айтабыз. Бала кезинде кандай эле, шок беле, тентек беле же ушундай эле күлүп коюп эле жүрө берген агабыз? Бала кезинде шок эле, экөөбүз тең шок элек. Мектепке көз дайым мектепке эртең менен барчу элек. Кыздар менен уруш, кыздарга тийишип. Чачынан жулуп, Чачтан жулуп, тийишип, экөө ушинтип дайым бирге жүрчү элек да. Шок эле, шайыр эле аябай. Ошон үчүн анан 7-классында ошо кыздарга арналган ыр чыгарган, 7-классында ошол Разия жеген, Разиянын сөзүнө жазылган чыгарган. Ошо 4 класста баягы Сарычерек кымбатым деген, мекеним кымбатым деген ошолорду да жүргөн да. Ошону ырдап аябай жакшы орундарга чыгып жүргөн досум. Жаш кезинде ушундай шыктуу эле музыкага. Эң сонун, жакшы. Ырлар алгачкы ошол 4-7 классында жаралган обон алгач сизге угулса керек менимче, биринчи жолу. Укканбыз, ал эстен деле чыгып кетти. Өзү айткандай кийин неме кылдылар да кайрадан ырдап чыкты. Таң калдыңызбы ошондо 7 классында сен да обон жаратасың, бул кандай деп? Таң деле калгам жок, таланттык ишенчү элек биз. Ал убакта мандарин бар эди. Көрдө менен мандали менен пакталарда, пычандарга барчу элек, ошолду чогуу дайым ырдачу элек. Башка мектептерге барып жарышып келчү элек. Той тамашаларды бирге болчу элек. Сиз билгенсиз кайсыл бир учур келгенде ушундай белгилүү бир белдүү обончу болоруна, Билгенбиз. Албетте чыгыш керек деп жүрчү элек да ниет кылып. Алланын көзү экен чыкты. Алла каалаган убакта болот экен дары нерсе. Алланын буйругу менен чыгып ушунчалык даражага жетип отурат. Жакшы, эң сонун. Ошончо убакыт армияга барып келдиңиз, армиядан келгенден кийин өзүңүз баягы чоң аккордеон алып, анан бир аз кыңгылдап обонду ырдап жүрдүңүз. Анан сизде деле ой болчу беле, мен качан ушундай обончулардын катарына кошулам, канткенде деп, ал үчүн аябай аракет кылып, жаныңызды үрөп, обон жазайынчы деп отурдуңузбу же андай убакыт болгон жокпу? Илхом өзү эле келип, өзүнүн эле бир убакыт келдиби? Кайда жүрдүңүз чыгармачылыгыңыз токтоп турган кезге? Ошол учурда эми биз армиядан келген учурда армияга чейин кесине эми окуучулук күндөр менен өттү. Анда эми бир-эки ырлар чыгарып коелу. Анан армиядан келгенден кийин менде сразу баягындай бир жамандык иштер көп болуп кетти да. Мен армиядан келгиче ошо ата менен өз катар бирден каза болуп, анан үйдүн эң кенжеси мен болчумун да. Ал мага каттуу стресс болгон экен. Анан кийин үйлөнүп, анан мен ошол атамдын үйүндө калып, анан эметип жүргөмүн. Анан бир чыгыш, бир обондорду чыгарыш үчүн мындай бир илхом деле качып кетти. Менде баягы кайгы немелер болуп бергенден кийинчи. Анан бир канча жыл бир тууган агам кайтыш болду. Ал киши менен мен чогуу болдум ушу бир 5-6 жыл. Эң улуу агам ооруп калды, тиягы Москвага чейин бияктарда агамды көрсөтүп ушундай бир ошондой нерселер менен алектенип жүрдүк. Анан кийин бул чыгармачылыкка анан мен айтам го, ушул кийин анча-мынча 93 чыгарып коюп, ошондо да баягы кыйынчылык заман болду. Балдарды окутабыз дедик, андай кылабыз, мындай кылабыз деп бияка көчүп келдик, элдин агымы менен кошулуп. Бишкекке келип, чүйгө келип, бизди соода кылдык, антип-мынтип. Анан Кудайга шүгүр, мына 5 кызымды окуттум.
Кыздарым баары жогорку билимдүү болду. Балам бар эле, ал дагы жогорку окуу жайга өткөндө улум кайтыш болуп кетти, бир улум. Дагы бир улум бар азыр. Дагы бир кызым да окуй турган мектеп жашында. Ошол анан кийин чыгармачылыкка ошол анан мен чындыгын айтканда ошо 9-жылы анан мен башотум менен кириштим. Ошол 2009-жылы. Биринчи чыгарманы башталгандан кийин карасам, элдин кабыл алуусу жакшы. Анан мен айттым, мен обондорду чыгарам. Деп анан обондорду чыгара баштадым. Ошондо дагы ошо уулум каза болуп 10-жылы, 9-жылы эме кылгандан кийин 10-жылы уулум каза болуп, бир азга дагы менде пауза болду. 2 жыл. Анан кайра мен ушул чыгармачылыкка башоту менен киришип, Канча уулуңуз, канча кызыңыз бар азында жалпы ошондо? Азыр 6 кызым бар, 1 уулум бар. Ошол анан Кудайга шүгүр, андан бери ошол 9-жылдан бери жагына азыр бир 40тан ашык огон чыгардым. Лейлекте концерт бердим. Андан Бишкекте ошол филармонияда 21-жылы. Ал жерде концертимди бердим. Кудайга шүгүр, жакшы концертим жакшы өттү. Элдин келип бериши дагы жакшы болду. Элдин кабыл алуусу. Анан ошондой эмелер шыктандырат экен адамды кичине. Значит, болот деп анан ырларымды ырдап аткан ырчылар бар болгону мен үчүн абдан жакшы сыймык болду. Ошо концертимди коердо дагы Бишкекке концерт коюш мындай бир эмемде жок болчу. Анан Лейлекке эле концерт коюп койгом, бир жолу койгом. 20-жыл ошо пандемиядан алдым. Анан 21 бир жакта жүрсөм, бир аражобщик балдар айтып калды, сиздин ырыңызды Кыргызбай Осмонов бир-эки ырыңыз жагып калыптыр, ошо сиздин телефон номериңиз турат деп калды. Жакшы экен, Кыргызбай аке жаккан болсо ырдай берсин деп койдум дагы. Кийин анан өзүм аларсыз эле мындай случайно кокустан жолугуп калдык. Кыргызбай Осмонов менен анан ошо киши жыр сүйлөшөбүз деп анан ошо кишинин кабинетине кирип отурсак, анан экөөбүз кеңири таанышып, канча чыгармаң бар, кайсы ырлар сенин ырларың деп анан ырларым жөнүндө сурады. Мынау ырлар бар. Анан кимдер аткарып атат? Мен айттым, мына ырымды бул Гүлназ Ченебек кызы, Гүлназ Бекбосын кызы, Кишимжан Жаншалиева, Кенже Көбөкова, анан Бакыт Каршыгаев, ушуларды айтып, анан кийин аткарушуларды айтып эме кылсам, о деди, концертиңди бердиңби бул жака деди. Анан мен айттым, жок дедим. Эмнеге бербейсиз? Мен айттым, коркуп атам. Эмнеге коркосуң деди. Эл келбейби деп. Мен мурда бир эл алдыга көп чыккан эмесмин десем, анан айтты, сен деди аз гана чыгармаң бар экен деди, бир 40ка жетпеген, 30-ун тегерегинде деди. Анан ушунча аткаруучулар аткарып аткандан кийин тем более деди, мынау жолуккан кандай жакшы ырың, аябай жакшы чыкты деди. Анан мага дагы 2 ырың жагып калды деди. Мен мына 2 ырыңды ырдайын экен болсо, ырдаңыз агайдын. Кайсыл ырлар? Ак тилек деген ыр менен барында баркта билелине. Анан аны Гүлназ Бекбосын кыздар дагы ак тилекти. Анан кийин ал киши дагы ырдайм деди. Сен концертиңди бер, коркпой эле деди. Сени концертиңе элдер келет деди. 200 обону бар адамдардын деди 1, 2, 3 эле аз эле ырдалат. Сенин ырыңды 30-тун тегерегинде экен, почти жарымыдан көп ырдалат экен деди. 15-16 ырларың ырдалып атат экен, сен коркпой бер, сен концертиңе эл келет деди. Анан Кыргызбай аканын сөзү менен ошо давай деп макул десем, октябрга кой деди. Мен айттым, кое туруң, мен даярданам, мен ноябрга коелу. Шашпаң деп анан, коркпо сен, коркпо дейт. Коркпой эл келет сага деди. Анан ноябрга коюп туруп, 7-ноябрда 21-жылы анан концертимди бердим. Анан Кыргызбай акеге айттым, анда өзүңүз концертимди анда өзүңүз башкарып бересиз, алып барып бересиз деп. Анан күлүп макул деп анан ал киши концертти алып баруучу болуп берди. Кудайга шүгүр, мени колдогон Бактияр Токторов, Хабил Назареткулов, Саламат Садыкова, ошондой дагы таланттуу Баткенден чыккан мыкты таланттар, келип катышып берди. Анан жалаң мен ырларымды аткарган
ырчылар келип катышты. Концерт элдин кабыл алуусу жакшы болду. Эң сонун. Кеңиз анда ошол сиз Ак Тилек деген чыгармаңыздагы сиздин концерт коюшуңузга өзгөчө бир жол ачкан чыгарма экен. Ошол ырды угалы, андан кийин улантабыз, Кыргыз басмага катып жүргөн. Ак Тилектин чыгыш жөнүндө да айтып кетсем, ошол биздин Баткенде электе согуш болуп аткан учурда мына ак үйдө тегерек деп бир топ адамдар жүрөт да, болду. Анан жүрөгүң ооруйт экен анын. Ошондон Гүлбү эжеге звонок кылып туруп, эже Байбек уюга. Şu bir жазып бериңизчи, биз кыргыздар бир тынчыраак дагы жашай алабызбы, жашай албайбызбы? Ушундай мааниде деп звонок кылсам, ушул Ак Тилекти жазып берген да. Ошондон чыгып калган бир кабыл алып коюңуздар анда. Эң сонун. Çaypalıp tөгülüp östün, ay çaçırıp bölünböstün. Kadırdı tepsemestin, ay ötkönlü kettemestin. Kırgızım ıntımakta yaşaylıcı. Kadırdı tepsemestin, ay ötkönlü kettemestin. Kırgızım ıntımakta yaşaylıcı. Жарқырап жылдызымыз, ай жақшырып тұрмышымыз. Кыргызым жай тұрмышта жашайлычы. Жарқырап жылдызымыз, ай жақшырып тұрмышымыз. Кыргызым жай тұрмышта жашайлычы. Jandap ay ırıskı tuttu karmam birigip acırab ay emgekti elge varmam arışte şar bolalım ay ardayım bar bolalım kırgızım ıntımakta bir bolalım arışte şar bolalım ay ardayım bar bolalım kırgızım bir bolalım. Kırgızım jay turmuşta var bolalım. Ey barakeldi, bu çağlardı sizge жаңыртабыз, азаматсыз, Ак Тилек деп аталган бүгүнкү чыгарма ардактуу көрөрмандар. Самира радиосунун толкунунда Мамар Расул Мамлянов агайыбыз авторун аткаруусунда тыңдадык. 57-77-98 ардактуу замандаштар, суроолоруңуздар болсо жана калуу тилектер болсо кабыл аламын. Байланышка чыгып пикириңизди билдириңиз. 0312 бул шаарыбыздын коду. Андан сырткары Санжира радиосунун YouTube каналынан бизди көрүп түз эфирде, ал жактан комментарий бөлүмүнө билдирүү калтырсаңыз болот. Зинат Исакова деген колдонуучубуз жазбада жакшы азаматсыз барктай билели жашоону деген ырыңызды суранам, ийгилик каалаймын деп билдирүүсүн жазып калтырган экен. Сураныштарды орундатканга алдыда аракет жасайлы. Бизди көрүп аткан YouTube каналыбыздын көрөрмандарына дагы биздин дагы
ыраазычылык болсун, бар болуңуз, жазып келип биз менен чогуу болуңуздар. Линия бош, угармандарды күтөм. Мамарасул агабызга суроолор, калуу тилектер же жөн гана сунуштарыңыз болсо узатсаңыздар болот. Биз сиздерге алда кабыл алабыз. Агай, өзүңүз үй бүлөдө канча бир туугансыз? Үйдүн кичүүсүмүн деп атасыз. Анан сизден башка дагы чыгармачылыкка аралашып, он жазып, ырдаган туугандарыңыздын арасында бар беле? Рахмат. Неме biz 4 uul 3 kız elek da. Anan şu erkeklerden en uluğuz şu kaçış bolup ketken agam kolumuzda ayabay çever oynoçu. Ana mandalinde ayabay çever oynoçu mandalinde. Al kişi dağın şu karo festivallarga başka birölөргө как неме коштоп берген да, мандалин менен коштоп берген экен. Ал учурда аккордеон болгон эмес, мандалин менен ошо Ошко, ал учурда Ош областы болгон да, биз Баткен областы жок болчу. Ошондой конкурстарга ырдагандарды алып барып ырдатып, анан өздөрү ырдабайт эле, бирок инструмент аябай чебер ойнойт эле. Андан кийинки Абдыразак деген агам 54-жылгы мугалим, азыр эс алууда, пенсия жашта. Ал киши дагы комузду аябай жакшы чертет эле. Азмаз агам ырдайт эле. Анан мындай бир азмаз жазып койгон эмеси бар. Таланты бар. Андан кийинки 57-жылгы Мамыразак деген менден улуу агам. Ал киши аябай үнү жакшы, ал киши жакшы ырдайт. Азыркы учурга чейин мен ошол агамдан биринчи бир ырды Гүлнара деген ырды аккордеондон ошол Мамыразак деген агамдан үйрөнгөнмүн да. Анан ошону кыңылдатып жүрүп анан аккордеонду үйрөнүп кеткем. Ошол агам аябай жакшы ырдайт. Анан менин өзү атамда дагы, энемде дагы ушундай бир таланттар болгон экен. Энем раматылык Сарын Жебекөй ушундай бир эски баягы дастан немелерди көп айтчу да. Ошол анан бир тууган тагам болгон Жусуп деген ошо тагам ырчы болчу. Жакшы ырдайт эле. Ошолордун эмеси болсо керек деп ойлойм. Эң сонун угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Кош келипсиз. Биз сизди угуп атабыз. Баары сонун, келиңиз агай, атыңыз. Эрмек. Эрмек мырза, биз сизди угуп атабыз. Колоңор ким? Мамарасул Мамыленов агайыбыз, келиңиз. Мен солук карайын. Мен өзүм болсун. Аны кырбайсың эмне? Мындай. Я. Кандай дейсиз? Кырасыңбы? Жакшы угулбайт да агай. Кырбайсыңбы дейт. Түшүнбөдүк. Эмне деп айтасыз? Ким экен? Катуураак айта бериңиз. Чакырбайсың дейт, албагылды айтып атам. Эфирге чакырбайсыңбы дейсизби? О. Макул, чакыралы, келиңиз. Алмашымды чакырбай. Я. Кандай дедиңиз? Алмашымды чакырбай дейт. Түшүндүм. Рахмат ага, бар болуңуз. Бүгүн биз Мамарасул агайыбыздын чыгармачылыгын, Мамарасул агайыбыздын огондорун угалы деп атабыз. Ошондуктан сиз сураган чыгарманы балким биз Рыспай агайыбыздын чыгармачылыгы ошол агайды эскерүүдө, же болбосо Рыспай агайыбыздын ырлары жөнүндө болгон ырдайлы алмашымды. Рахмат сизге ыраазычылык билдириңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Байланышып атканда үн алгы сынагыңыздын үнүн азайтып алыңыз, себеби жаңырып жакшы бизге угулбай тоскоолдук жаратып жатат. Суроолор, калуу тилектер алдагы мүнөттөрдү дагы кабыл алабыз. Пикириңизди билдирип келсеңиз болот. Угармандын суранычы боюнча Бактай билели жашоону деген ырыңызды деп сурап атпайбы? Бул кайсыл ыр жөнүндө сурап жатат ошондо? Бул Барында Бактай билели деген чыгарма. Барында рахмат. Ошол бизге байланышка чыгып ошол суранган мырзабы Зинат Исакова деген. Зинат Исакова деген эжеке экен. Рахмат. Бул Барында Бактай билели деген ыр Жумагүл Газыбаева деген акын эжекеге таандык сөзү, ону мага таандык. Качан жаралган бул? Бул ыр кийинки учурда эле жаралды. Кайсы жылда точно жылды азыр айта албайт экенмин. Бул ырды дагы чыгарарда бир ушундай бир өткөн залкарларды бизде Абдыкадыр Орозбеков, Исхак Разаковду, Рыспай Абдыкадыровду акырында келип Апаз Жайнаковго чейин такалгам дейми? Жолдошбек Мамажановду айтып, ушулар тирүүсүндө баркталбай калды. Анан көз өткөндөн кийин элдер барктап, мактап жатып калып атат. Анан эмнеге адамдар ушундай
деп анан апаздын дагы тирүүсүндө апаздагандай апазды мындай дегендер апаздын көрсөткөндөн кийин кээ бирлер ой жакын дос болуп калып ушундай сүйлөнө берет экен адам баласынанчы. Анан калп эле эметкендер көп болот экен. Анан көрсөң баягы бир күн көзөткөндө карасаң, ой бул кандай адам эле десе, жакшы адам эле, Кудай рахмат кылсын дейт. А фактически бир жума мурун аны менен ал вообще башка болуп жүргөн. Анан ушундай темада ушундай бир ыр жазып бербейсиңерби? Неужели адамдар биз ушундайбыз? Эмне үчүн тирүү кезде бири-бирибизди сыйлабайбыз деп акындар отурган, эжекелер. Айтсам анан ошол Жумагүл Казбаева ой агай менде андай бир бар деп эле барып сумкасынан китебин алып келсе биринчи бетинде турат да ошолорчу. Булар ал огончукча дагы интернетте аябай кеңири жайылып, абдан окурмандар аябай көп болгон экен. Эң көп эме алган экен, кайсы бир мамлекеттен дагы бир ошондой бир катты ошондой келген экен. Эң көп эме кабыл алган деген ушундай эмесчи окулган деп. Ошол анан ошол чыгарманы аткарып жүрөм, буну Келиңиз анда ошол барында бартай билели. Адамды өлгөндөн соң мыкты дейбиз, аттың ай ажал кайдан чыкты дейбиз. Жараткан жарым саатка кайрып берди, ай кайрып берди. Жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз, ай укчу дейбиз. Жараткан жарым саатка кайрып бер деп жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз. Жүргөндө жаныбызда карадыкпы, ошондо бул кандай деп бааладыкпы. Жабыркап жан дүйнөсү күттү балким, ай күттү балким. Жар тоз жакшы сөзгө жарадыкпы, ай жарадыкпы. Жабыркап жан дүйнөсү күттү балким. Жар тоз жакшы сөзгө жарадыкпы. Адамды барктабасак тирүү кезде калп эле азап кайгы жебегиде. Аламдан көз өткөндөр артка кайтпайт, ай артка кайтпайт. Алтындан эстеликтин кереги эмне, ай кереги эмне. Аламдан көз өткөндөр артка кайтпайт. Алтындан эстеликтин кереги эмне. Жашоодон кош айтышып кетелекте, жараткан ынтымакты бизге берсе. Адамдан жамандыкты издебестен, ай издебестен.
сыйнай қолдан келсе адамдан жамандықты іздеместен жақшысын ашыралы қолдан келсе сыйлашып жашайлычы сырдашып жашайлычы сыйлашып жашайлычы қолдан келсе Ай, баракелди. Кол чабуулар сизге бар болуңуз. Керемет жакшы чыгарма. Уганыңыздын экинчи боюнча жаңырды. Зинат Канжек өз кардан жазат. Рахмат уулум, суранычымды эки кылбай аткардың. Жан дүйнөмө салып калды дейт. Аяра деген угарманыбыз Котман күн дейт. Гүлнара деген ырды да бериңизчи. Иликтер көп жарата бериңиз. Сиздерге тунук эфир кылабыз деген. Чоң рахмат. Суранычтарды алдыда орундатканга аракет кылабыз. 77-77-98 сандары кызмат кылып жатат. 0312 шаарыбыздын коду. НТС телеканалы жана Санжира радиосунда кыска жарнамалык түрмөк бар. Андан соң эфирибизди улантабыз. Биздин толкунда калып улантыңыз. Жөнүндө ал жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу, азабы менен жыргалы аралаш, чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар Санжирада. Селкинчек, сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-га чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжира радиосунан угуңуздар. 11 saat 12 минуттарда тормандар көрүп жана угуп атканыңыз Санжира радиосунун Селкинчек долбоору. Биз болсо программабызды улантабыз. Катарыбызга жаңы кошулган коноктор, көрөрмандар болсо, балким Санжира радиосунун жаңы гана кошулуп угуп аткан угармандар болсо, бүгүн Селкинчек долбоорунда Мама Расул Мамлянов агайыбыз жөнүндө анын чыгармачылыгын жакындан билүүгө аракет кылабыз. Сиз дагы пикириңизди айтып, калуу тилегиңизди, анан жакшы бир суроолор же болбосо бир сунуштар болсо дагы кабыл алганга даярбыз. Алдыда 57-78-98 сандарын терим байланышка чыкканын унутпаңыздар. 0312 шаарыбыздын коду. Андан сырткары Санжира радиосунун YouTube каналынан түз эфирде дагы көрүңүз. Суулук телефонуңузду колго алып, алаканыңызга салып алып эле Санжира радиосунун кайда болбосоңуз дагы көрүп, пикир айтып, калуу тилек узатсаңыздар дагы болот. Программабызды улантабыз. Мама Расул агайыбыз бүгүн жалгыз эмес, жанында эң жакын деген досу агай Өсөрбек мырза отурат. Ал агай болсо бүгүн Өсөрбай мырза кечиресиз. Өсөрбай мырза бүгүн аябай биринчи жолу телеканалга келгенге айтор сүрдөнүп атат. Көп нерсесин айтып бербей атат. Же досумду сатпайм деп атабы, же билбейм. Биз билбеген сырлардан айтып бериңизчи десек, айтпай атасыз дегенде. Өсөр мырза, Мама Расул агайыбыз чыгармачылыкка кийин келди. Ушул маданият жаатында акыркы 5 жылда деп айтсам туура болот агай, көбүрөөк аралашып, көбүрөөк оондорду чыгарып, көбүрөөк ошол ырчылар менен иштешип, анын ырларын элдердин баары ырдап, баягы ошол ысымды жаза алды десем болот. Анан буга чейинки Мама Расул агай кандай болсо, ошол боюнча өзгөргөн жокпу? Же баягы чыгармачылыкка келип, аты чыгып, белгилүү болуп калганда өзгөрүүлөр болуп кеттиби? Жок, кандай болгон жок. Буда кандай болгон болсо эле ошондой эле, мында бир текеберчилик немеси жок, андай сыпаты жок. Өзү шайыр жигит, шунчалык мурдагыдай эле ошо чыгармасын иштеп, чыгармачылык ишин иштеп атат. Чыгармачылыгында баягы дыйкан өзүнчө күжүрмөн, акырын жүрүп алып эле жарата берген, өзүнүн дүйнөсү менен өзү кайнап жүрө берген адам болсо, жеке жашоодо кандай? Биз билбеген мүнөздөрүнө токтосоңуз. Жини ачуубу, туруп баягы жеке жашоодо жине тийсе бирөөнүн артынан кайтпаган же болсо кандай бир мүнөздөр болот го. Ошондой мүнөздөрүн айтып бериңизчи, биз билбеген. Мама Расул Мамлянов кандай адам болду экен? Расул досум, мен кандай десем, бул өзү шайыр жигит, адамгерчиликтүү, бетке сүйлөгөн сыпаттары бар, чындыкты сүйлөгөн дайыма. Жакшы сыпаттары бар да, жаман сыпатын биз көргөн жокпуз. Дагы кандай сапаттар керек жакшы сапаттарга? Өнөрлөрүчү, ырдагандан башка кандай өнөрү бар? Ырдагандан башка шоферлук кылат. Өзөңдөй барын унан, Күрөш палбан болгон убагында бул. Көрүнүп турат. Мемлекетчен палбан болуп күрөштөрдө алдын корундурга жетип жүргөн, Мамрас палбан аталып жүргөн да. Палбан жигит эле өзү күчтүү.
Канча жашынан баштап күрөшкө катышкан? Бизде Лейлекте кичинесинен эле күрөшөт да. Ошо окуп жүргөндө эле күрөшүп жүргөн, окуучулук күндөрдө эле күрөшүп алышып жүргөн. Бизде тойлор болгон дайыма күрөш берет да. Ошондо палбандар менен күрөшүп жеңип жүргөн постоянно. Канча жашына чейин күрөштү? Армиядан келгенден кийин күрөшкөн, ага чейин да күрөшүп жүргөн. Кийин чыгармачылыкка берилип кетип, мына Күрөш тапсалды. Кызыкпай калды, чыгармачылыкка киришип кетти. Анын үстүндө жаш курагы туура келбей калды. Жашта курагы өтүп калды кичине. Эгерде оончулук жаатына кетпегенде мыкты күрөшчү болмок экен да. Мамрас палбан деле азыр деле элдер Мамрас палбан деп атайт. Экинчи аты кандай дедиңиз? Мамрасул палбан деп. Палбан дешет. Сиздер тарапта. Азыр деле тойлордо муну чыгарып калпак кийизет атап Мамрасул палбан деп сыйлап, урматтап элдер неме кылат. Калпагын кийгизет. Биз билбеген ушундай палбандыгы да бар турбайбы анда, сиздер Жакшы. Бул палбандык кайдан келген Мамрасул агай? Келиңиз өзүңүз сулантыңызчы агайдын сөзүн. Мен бизде Лейлек күрөшү деп биздин ата бабалар өзү бизде аябай ушу күрөшкө мындай көрөк эме кылат да биздин элибиз. Көңүл бурат, Көңүл бурат. Анан азыр мына шу 78-жылдан бери мына Бишкекте жылда Лейлек күрөшү өткөрүлөт. Азырга чейин жылда баягы Разаковдун туулган күндө дагы 9-майда ушундай күрөш Лейлектиктердин күрөшү өткөрүлөт. Ошо Лейлектиктердин ыкмасы менен ошол күрөш өтөт да. Азыркы учурда дагы болуп жүрөт, болуп атат. Биз дагы ошо жаштыктан күрөш алып жүргөм мен. Анан өтө көп мындай күрөшкө дагы неме кылган жокмун да. Анан жолу мындай болгон попал болуп калганда жакшы эле алып коюп жүргөнбүз. Анан спортко өзүм жакын элем да мен. Кир көтөрүп, анча-мынча таштарды көтөрүп койчубуз. И музыканы дагы, ошол спортту дагы бирге алып жүргөнбүз да. Анан кийинки учурда эми бир аз жаш өткөндөн кийин албайсың, конечно. 40тан кийин 40ка чейин алдык го дейм, 45ке чейин алдыкпы, 40ка чейин. 40-45 жашка чейин күрөш алдык, андан кийин албай койдук. Анча-мынча биздин күрөш алганыбызды билген азыр ошол учурдагы палбандар, ошол учурдагы элдер баары мындай билишет. Кээ-бирлери палбан деп коюшат. Анан кийинки учурда, анан кийин мен бул ырчылык эмем кийинки учурда чыкты. Айтам го, 9-жылдан башталды да меникичи. Мен чыгармачылыгым 9-жылдан башталды. Азыр мына 24 болсо, тияктан 11 жыл 15 жыл болуп калыптыр да эми. 15 жылда ушундай бир Кудайга шүгүр жакшы эле жетишкендиге жетишип атабыз. Жакшы, ошон. Келиңиз анда. Дагы бир жакшы чыгарманы угалы, андан соң программабызды улан угармандарды катарга кошобуз. Келиңиз, кайсысын ырдайын деп атасыз? Анда эмесе, мен дагы бир жаңы ырымды ырдап берейин. Жылуу сезим деген Мейлихан Тайполотованын сөзүнө жазылган чыгарманы аткарып берейин. Бул дагы жаңы ыр деп койсом болот. Таянған өмір таңында сүретіңе тұрам үңіліп, сыртта жаңғыр көзге жалбырап, улам барат бірден көбелеп, сыдырым жел бет таймалап, сылап өтөт бұлыт сүрелеп. Таза сезім татты қиялдар, тағдырларға қалды бағынып, біз екеуміз басшы жолдарды іздеп келем өзің сағынып. Bir кездегі жаштығыма bir қылшайып тұрам қайранып.
ayrılık. Ömür күзі бұлақ басса да өзігімді қапта сағыну, жүректегі тұнық сүйіну, қарегімді мөр басылу, ошондогу жылу сезім, ошол бойдон қалған қатылу. Жүректегі тұнық сүйіну, қарегімді мөр басылу, ошондогу жылу сезім, ошол бойдон қалған қатылу, ошол бойдон қалған қатылу. Баракелде, қол жабылар сізге, азаматсыз. Он берса 22 минутта бізде осы угарманыбыз бар, байланышқа шығып пикирин айтам деген. Угарманыбыздын пикирин угалым, мейманыбызды. Саламатсыз бы? Алло, саламатсыздар. Жакшыбыз, кош келдиңиз кутман күнүңүз менен. Күнүңөр менен. Рахмат. Мама Расулага чыгармачылык ийгиликтен соолук каалайм. Негизи эле ырлары өтө мазмундуу, оондору да жакшы. Билиши, анан бул ак тилек деген ыр мага жагып атат, сөзүн кандай алсак болот дейм, текстин. Алмагүл сага сондук эфир. Чоң рахмат. Иштериңе ийгилик каалайм. Өзүңө да ден соолук болсун, ушинтип эле элдердин жакшы ырчыларды чакырып, элдердин маанайын көтөрүп жүрөбүз. Макнада чоң ийгиликтерди каалайм. Атбашыдын нече. Бар болуңуз алтын эжеке. Рахмат айтабыз, Атбаш жергесинде бизди көрүп аткан көрөрмандардын бардыгына рахмат айталы. Ак тилек деген ырдын сөзү дагы Гүлбүй Байбугуеванкы, угарман дагы бир жолу сурады. Ошолор өзгөчө жагып атат деди. Рахмат айталы, ыраазычылык билдирели сизге. 57-77-98 сиз дагы байланышсаңыз болот. 0312 бул шаарыбыздын коду. Нурайым, саламатсыңарбы? Кутман күнүңөр менен агайыбызга ден соолук, үлбөлүк бакыт каалайбыз. Дагы көптөгөн обондор жаратып аман болуңуз. Өзү атап кеткен ырларды аткарган ырчылар дагы келсе жакшы болмок экен. Бар болуңуздар, рахмат айтабыз деген экен. Ошол тилекке каршы ошол ырчылар келе албай калышты. Ал үчүн биз кечирим сурайбыз. Кийинки чыгарылыштарда балким ошолой Мама Расул агабыздын ырларын аткарып жүргөн ырчылар, ошол агайдын ырларын ырдап таанылган ырчылар өзгөчө келип сөзсүз чыгармачылыгы тууралуу бир-эки сөз кеп кылып ырын ырдап берет деген үмүттөбүз. Урмат Станов деген колдонуучубуз, саламатсыңарбы дейт. Көбүрөөк ырдатыңыздарчы, Иркутстан, Россиядан Умар Станов деген колдонуучубуз жазып жатыр. Иркутскта бизди көрүп аткан, Москва жергесинде биз менен бирге болгон жалпы угармандар, силерге да рахмат айталы. Ырдайбыз алдыда, ыраазычылык билдирели. Көбүрөөк ырдай калачы деп атат. Келиңиз, дагы бир ырдар урдайлы. Андан соң программабыздын ордалы кайсыл ырды аткарасыз? Анда эмесе мен бир жаңы чыгармамды аткарып берейин. Бир тууганым деген Самаган Оразалиев деген жигиттин сөзүнө жазылган онумду чыгармамды аткарып берейин. Бир тууганым деген жаңы чыгарма. Качан жаздыңыз бул ырды? Бул жакында эле, бул бир 2 ай болду, ашып кетсе ошо болуп туруп. Келиңиз сенде. Ата-эненин тарбиясын тең көрүп, жамандыкты жакшылыкты тең
тайғақ жолды таянарым терегім бар бололу бір бололу жашоодо барыңарга менин ушул тилегим бир тууганым эй алтындарым бир тууганым жүрөгүмө жакындарым бир тууганым эй асылдарым бир тууганым силер сагынарым бир берилген бул өмүрдө бар болуп бир жакадан баш чыгарып бир болуп бир туугандар ынтымакта бололу ортобузда талашыбыз сый болуп бир тууганым эй алтындарым бир тууганым жүрөгүмө жакындарым бир тууганым эй асылдарым бир тууганым силер сагынарым бир тууганым жүрөгүмө жакындарым бир тууганым силер сагынарым Эй, баракелди, кол чабуулар сизге. Мамар Асылмабылянов агайыбыздын дагы бир жаңы оonu ардактуу армандар бир туугандарга арналган ырды эстем автордун аткаруусунда тыңдадык. Бизге болсо байланышка чыгып пикир айтам десеңиз алда жарым саат убакыт бар экен, эсиңизге салам. 5777-98 сандары кызматта. Ферида Шайдиева деген колдонуучу саламатсыңарбы? Агайдын талантына таазим, жакшырдап жатат, бар болуңуз деп билдирүүсүн жазган. Бизди Санжара радиосунун YouTube каналынан көрүп аткан көрөрманыбыз. Рахмат айталы. Алда дагы чогуу болуңуз. Суроолоруңуз болсо дагы жазып койсоңуз болот. Жана калуу тилектерди түз эфирде кабыл алганга даярбыз. Жалпысынан ошондо ыр куржунуңузда канча оон болуп калды дедиңиз агай? 40-тан ашып калды го. Анан чоң баягы сиз чыгармачылыкка кийинге айткан үчүн албетте жашыңыз токтолуп калды, бардыгына баягы токтоо көз карашты болуп калдыңыз дегендей. Анан кооптонуулар болду. Бул оонду чыгарганда чоң оончулар кандай пикир айтат деп. Балким ошондой оончулар сизге байланышып, ушул оонуң жакшы экен же тескерисинче мындай кылсаң болмок деген пикирлер болдубу чоң оончулар тарабынан? Же атайын өзүңүз барып угузуп, же ошол оончулардын алдынан барып бир сабак алайын же болсо бир оюн угайын деген бир кызыгуу болгонбу? Болду. Анан кызык окуялар деле болду. Эми мен мурда мында чыкпай жүргөндөн анан анча-мынча чыга калганда кийин эле чыга калсаң, мен өзүмдүн теңкур оончулар деле бар да. Анан алар мениноондорум чыга баштаса эле бул каяктан чыга калды дегендей онтуп көздөрүмөн акырайып карагандар болду. Анча-мынчасы грипп болуп ооруду. Анан кээ бирлери ар кандай оорулар менен ооруп калган досторум дагы оончулардын арасынан болду. Катуу ооруду бечаралар. Аларга ошондой анан тескери оюн айта алган жок. Бир-экөөлөр ар кандай бир эмелер туура эмес сөздөрдү сүйлөгөндөр да болду. Анан мен айттым, эгерде ошол сөзүңдү далили жок болсо сүйлөбө. Эгер далил кылсаң, анда дурус. Даже бир эң чоң мындай белгилүү болгон оончу досторума дагы ушундай эскерттим. Ал эрке берге барып алып туруп, бир кандай бир ол адам баласы экен да, ушинтип сүйлөйт экен. Бул оончу эле деп. Анан айттым, эгер далил кыла албасаң, жолукканда экөөбүз чатагыраак ырдашабыз деп тагын. Анан эми Кудайга шүгүр, мен аны бар жакалабайм, башка кылбайм. Менин бир агайымдын жакшы сөзү бар эле, Раматулло Рахматжанов Омурзак деген музыка мугалимиден окуткан агайым. Кийинчерээк эле оондордун бир тобу чыгып калган учуру. Анан айылга барсам, агай, ушу мен сенин ырларыңды угузчу сен мага деп анан телефондон неме кылып алып туруп анан ошол агайым менен көп кеңешет элем. Анан ушундай оончулар демекчи ошолордон айтылган анча-мынчасынын бир туура эмес нерселерди айтсам, Мама Расул, сен ага 1 грамм көңүл бурба, ага нервиңди коротпо. Ошондой эткендерге сен дагы бир жакшы чыгармаңды чыгарып кой. Ошондой менен жакшы ийгилигиң менен ответ кылып кой.
оғы өтер күйсін деп. Ушундай болот экен. Бунда кебирде мындай ең жақын досторым бір жақсы шығарма шығарсам құттықтаймын дегенге жарабаган эмелер да болду да. Меники самый главный элге, эл тараза эл сынчы. Мен анан кийин чыгарган чыгармамды ушул агай ушул ырыңызды мен ырдайынчы дегендерге гана берип атам. Кудайга шүгүр, антип эме кылган жокмун. Анан чоң обончулардан кээ бир жакшы ой пикирлерин айткандар. Айтам го, чоң ырчылар Дарика Жалгасынова бир ырымда эме кылсам, аябай жакшы сөздөрүн айтты. Ал жердеги чоң артисттерден, Канеке эжеден, эл артисттеринен ошондой. Мына Саламат Садыкова эжем бир топ жакшы ой пикирлерин айтып жүрөт. Чоң обончу чоң ырчылардан жакшы ой пикирлерди абдан көп уктум. Ошолордун мага айткан ошол сөздөрү мага кайра дем күч берип, мен чыгармаларымды чыгарып атам. Ошол эми жашы өткөндө өтүп баратканда мындай бир сүйүү темасыга көбүрөөк кайрылбайт экенсиң. Азыраак кайрылып, анан кийин жаштарга бергенге аракет кылып, өзүбүздүн курагыбызга жараша чыгармаларды. Ооба. Бирок сиздин баягы сүйүү деп калбадыкпы? Сүйүү туурасында лирика бул өчпөгөн тема да. Бул туурасындагы ырларыңыз дагы абдан жакшы, өзгөчө орду бар десем болот. Ошол эле Кишимжан аткарып жүргөн ырларды айтып атам да, аттарын билбей атам. Ошо кайсы чыгармалар эле ат? Кишимжан сүйүү кечи, бар бол жаным, таазим деген ырларымды аткарат. Анан Себелет Муздак жамгыр деген клип кылып чыгарган аны Себелет жамгыр дегенди. Кишимжан Жаншалиева бүгүн эфирге келмек. Бираз ден соолугуна байланыштуу келбей калды. Буюрса Кудай кааласа. Кийинки чыгарыштарда катышат. Жакшы. 57-77-98 ардактуу угарманым, байланышка чыгып өзүңүздүн пикириңизди айтам десеңиз, катарыбызга кошулуңуз. 0312 бул шаарыбыздын коду. Амарасул Мавлянов агайыбызга калуу тилектер, же жөн гана бир суроолор, же сунуштар болсо дагы пикирлерди күтөбүз. Биздин катарыбызга кошулган агайыбыз да келип калды. Келип орун алса жакшы болот эле. Агай, сиз кичине бир аз бери жылаңыз. Андан кийин программабызды улантабыз. 57-77-98 бизге келген кат бар. Арзыкул Файзулаевич деген колдонуучубуз жазат. Жигиттер, үнүңөргө береке, менин агаларым сиздерге ден соолук, узун өмүр дейт. Эфирден сиздерди көрүп отурамын деп билдирүү жазып калган экен. Баткен жергесинен көрүп аткан окшойт да менимче угарманыбыз. Рахмат сизге, ыраазычылык билдирели, келип туруңуз дейли. Келиңиз анда агай, дагы бир ырга кезек бере берели. Агай келип жайланып отуруп. Анда эмесе мен дагы бир жаңы чыгармамды аткарып берейин. Атене ыйык деген дагы бир чыгарма жазып берди Гүлбеже. Ошодан оған чыгаргам, ошону аткарып берейин. Жакшы болуп келиңиз.
көзі барда тарынтып қойбауға алар өтіп аны да ойлауға бармақ тіштеп өкініп қалғандар көп барында балабай қойғынына тірі кезде сыйлабай қойғынына бармақ тіштеп өкініп жүргендер көп барында бартай алмай қалғанына тірі кезде сыйлай алмай қалғанына атам өткен күндес деп булығамын енекемдің күлкісін сағынамын жаратқанға қабырын нұрлы қыл деп ойланып бассам тұрсам жалынамын ойланып бассам тұрсам жалынамын жаратқанға кешіріп күнәлерін бейішінден орын бер деп жалынамын бейішінден орын бер деп жалынамын Баракелди, кол жабылар сизге азаматсыз. Дагы бир жаңы чыгарма Мамарасул Ойлантыгайбыздын каршысында. Көрөрмандар, программабызды улантабыз. Катарыбызга жаңы гана кошулуп, Мамарасул агайыбыздын инилеринен болгону чыгармачылыктагы дагы бир таланттуу агайыбыз студиябызга келип отурат. Учурашып, амандашып, агай жөнүндө чогуу суралы. Ким деп атсаңыздар, Бакыт Карчагаев агайыбыз конокко келди. Кош келипсиз Бакыт мырза. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Кайда жүрүп кимдин колун кармадыңыз? Бүгүн биз Мамарасул агайыбыз жөнүндө сүйлөшүп, агайдын чыгармачылыгын жакындан таанып жатабыз, сырларын угуп атабыз, жаңырларына орун берип атабыз дегендей. Сиз чыгармачылыкта баягы аралашкандан бери, канча убакыттан бери Мамарасул агайыбызды таанып калдыңыз? Канча жашыңыздан тааныдыңыз? Кайсы чыгармасы менен тааныдыңыз? Биринчиден Санжыра радиосуна салам. Экинчиден Кыргыз Элюске дагы. Бүгүн эшикте погода өтө сонун. Көрсө агабыздын кечеси. Эми агайыбыз менен таанышканыбызга 2 жылдан ашып кетти окшойт, 3-4 жылдан ашып. 22-нчи жылдары 22-нчи. 21. Пандемиядан жаңы чыккандан кийин жолуксак кандай жакшы ырым менен тааныбыз. Абдан, ооба. Мага WhatsApp'тан келиптир, жолуксак кандай жакшы ырдын бир немесечи. Анан изилдеп көрүп, YouTube'га кирип, ошо маалда эле сразу. Анан кийин агайыбызга таандык экен оон. Анан кийин көп өтпөй эле жолугушуп калдык. Экөөбүз аларчанын ичине тойгонуна чыгып, бир живой ырдап келгенибиз да бар. Ошондон бери агайны болуп жүрөбүз. Агайыбыздын шайыр шаңдуу жүргөн мүнөзү, өтө жөнөкөйлүгү, ушунчалык жаштарга баягы дем күч кубат бергени агайыбызга көз тийбесин. Улуулар ушундай болсо, кичүүлөр артынан ушундай жөнөкөй болуп баратабыз дегендей. Бар болуңуз. Чармачылык ийгилик. Ондор сон баягы позитивный жүрөт да агайыбыз. Ошол дайыма ушундай жүрөбүз. Бакыт мырза, айтсаңыз, сиз баягы көптөгөн оюнчулардын ырларын ырдадыңыз да, аткаруучу катары көп оюнчуларды. Асанга атабыз баш болуп, андан беркисине чейин. Анан кийин Мамарасул агайыбыздын обону алардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт же айырмаланат же болбосо эмнеси менен өзгөчө жагат сизге баягы аткаруучу катары? Ар бир инсандын өзүнүн статусу бар, ар бир инсандын өзүнүн оондору менен ар бир адамдын жүрөгүнөн орун алып келет. Эми азыр баягы замандын талабына жараша оондор эми мындай ушунчалык адамдын жүрөгүнө
эргитет да. Агайсын онор сон. Сиз кайсыл чыгармасын ырдап жүрөсүз? Мен жолукса кандай жаштын башында көрдашмын азыр. Арзуум сага деген ыр бар агабыздын. Бул ошол арзуум сага деген ырды сөзүн Омурзак Саттаров жазган. Биздин диалектик акын агабыз. Анан кийин ошол жерде эми Элмирбек менен Гүлбөнүн аталгандан ошол эжем менен жездемдин немеси бар экен. Ушуларыңызды мен ырдайын деп ошол сурап алган. Акындардын немеси даңкталып тур дейм бул жерде. Сүйүүсү. Сүйүүсүнү Токтогулдун Алымканына теңештирген. Мен сени теңештирем Барпынын немесине деп Алгач бул сөздү көрүп, анан кийин обон жараткансыз, Ооба. Канча жыл болду? Буга 3 жыл болуп калды го, 3 жыл болуп калды дейм. Жакшы. Анда Бакыт мырза ошол чыгарманы аткарып бересизби азыр? Ошол. Көрөлү. Ошол сонда. Келиңиз. Көргөнүңүз жакшы экен, атайын келип алып көргөнүңүз кандай? Келиңиз. Кадырлаугасың сен ырыларымды, сага айтпай кимге айтамын сырларымды. Түбөлүк буза көрбө суранамын, жүрөктө күйгө келген ырыларымды, жүрөктө күйгө келген ырlarımdı. Toktogul sıylaganday alın kanın, bilip жүрсен oşondoy sıylarımdı, bilip жүрсен oşondoy sıylarımdı. Özüңdü kez-kezdемен көргөнүмдө, кадалса сырдуу көзүң көздөрүңө, өзүмдү эң бактылуу сезип алып, жүрөктөн чыккан сүйүү сөздөрүңө, жүрөктөн чыккан сүйүү sözdörüңü. Байкатпай мен өзүңдү теңеп жүрөм, айтылуу бар пакындын мөлмөлүнө, айтылуу бар пакындын мөлмөлүнө. Балары коңгон өңдү тандап гүлгө, сагынчым артып келет күндөн күнгө. Кош жылдыз болуп бирге жан алышып, асманда жаркыраган айлуу түндө, асманда жаркыраган айлуу түндө. Мен сени салыштырам, окшоштурам, Элмирбек арзып тапкан гүл бүбүгө, Элмирбек эңсеп тапкан гүл бүбүгө. Men seni salıştıram,
eştirin elmiri begengsep tapkan gül bübügü elmiri begengsep tapkan gül bübügü elmiri begarzıp tapkan gül bübügü. Ey bara geldi azamatsız kol çağılar sizde Маврасул Мавлянов агайыбыздын керемет onu бакыт агабызда кароосундар дартуармандар программабызды улап берди 15 saat 47 минутта 57-77-98 сиз дагы байланышка чыгып калуу тилектер суроо сунуштар пикирлер болсо калтырсаңыз болот. Бул чыгарманын автору мына ушул Мамарасул агайыбыз экенин көпчүлүк билбесе керек. Бул ырдык баягы Бакыт мырза көп жерлерде тойлордо болобу, жакшылыктарда болобу, үйдө болобу, чүйдө болобу, сахнада болобу көп аткарган ырларыңыздын бири. Балким ушул ыр аркылуу дагы Бакыт мырзанын баягы чыгармачылыгы элге жакыныраак жеткен деп айтсам жаңылышпаймын. Демек мунун артында ушул ырдын жаратуучу жаратмандары да бар экенин эсиңизге салып коюңуздар. Ону ушул бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз болуп отурган Селкинчек долбоорунун башкы каарманы Мамарасул Мавлянов агайыбызга таандык. Бүгүн мен ойлоп атам, жалпы угармандар Мамарасул агайыбызды жакыныраактан таанып бир эле баягы жолуксак кандай жакшы эле эмес, андан да жакшы керемет огондор бар экенине ишеним алып, сүйүнүп, кубанып, жан дүйнөсүнө бир жакшы бир сезимдерди толтуруп алды деген үмүтүм чоң. Келген каттар бар. Атаганат жигиттер, үнүңүздөргө береке. Менин агаларым, сиздерге ден соолук, узак өмүр бар болуңуздар. Сиздерди көрүп жатам деген кен. Кийинкиси Зинат Исакова кайрадан бакыт ушуларды ырдаганда гүлү менен Элмирди элестет. Рахмат Обончу агайыбызга бар болуңуз, ыйлагың эле келет дейт. Бардык баягы сезимдериңизди ойготуп, кандай бир таасир калтырган болсо, демек бул обон өзүнүн максатына жеткен, ыр өзүнүн максатына жеткен деп билебиз. Андыктан толкунданып аткан болсоңуз, ыйлаңыз келип аткан болсо, биз аны түшүнүү менен кабыл алабыз. Себеби чындыгында ойлонуп турган ушундай сонун бир керемет кайрыктар бар болуңуз Мамарасул агай. Жакшы чыгармалар эртеден бери биз мына жаңы чыгармаларды уктук, буга чейинки ырларды уктук. Анан агайыбыз ушул мен айтып атпаймынбы, программабыздын башында айттым го, чыгармачылыгын мектеп жашында 4-классынан баштап кичинекей аккордеон алып ойноп баштаган жылдан баштап, түптө ошол кезден баштап огон жаратып баштаганда 7-классынан баштап алгач огондор жаралган кезден баштап чыгармачылыкка сүңгүп киргенде чыныгы заманыбыздын залкар мыкты оюнчуларынын катарында болмок. Тилекке каршы турмуш жараткан байланыштуу агай бир топ убакыт ушул чыгармачылыгын таштап, анан 2009-жылдан баштап кайрадан сүңгүп кирип, ошол акыркы 10 жыл аралыгында эле бирок көп жакшы ийгиликтерди жаратып койду деп айтсак жаңылышпайбыз агай. Санжира радиосу чыныгы ушундай таланттарды ар дайым сыйлайт, жакшы көрөт, урматтайт. Сиздердин чыгармаларыңыздарды жалпы калың элге жеткиргенге ар дайым даяр. Сиздердей инсандар көп болуп, маданияттуу сөнүксө, Санжира радиосу дагы өзүнүн ишин аткарып атат деп билет. Ошондуктан ар дайым биздин үйгө коркпой, өзүңүздүкүндөй кабыл алып, көп келип туруңуз. Рахмат. Сизге ден соолук каалайбыз, чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Дагы жакшы оондорду, жакшы чыгармаларды күтөбүз. Билинбей бизге бөлүнгөн убакыт саатта соңку мүнөттөрүнө келип калды. Азыр конокторго Өсөр агайыбыз баш болгон, Бакыт мырзага, агайга акыркы баягы жыйынтыктоочу сөз катары калуу тилектериңиздерди, пикириңиздерди айтып койсоңуздар. Келиңиз Өсөр мырза. Микрофонго жакыныраак. Рахмат медебиз. Мына Мамарасул досумдун чыгармасы аябай жакшы болду. Кубанычтабыз. Биз муну менен сыймыктанабыз. Дагы мындан дары жакшы ийгиликтерге жете берсин. Неме дейбиз, эфирден пайдаланып, Аллахым элибизге тынчтык, ынтымак, жакшылык, токчулук берсин, молчулук берсин. Аллахым элибизди баштап жаткан президентибизге, иштеп жаткан депутаттарыбызга, министрлерибиздин бардыгына иман, инсап, так берсин, хидаят берсин, туура жолду көрсөтсүн, эл үчүн, жер үчүн адилеттүү иштей тургандардан кылсын. Ошондой эле силерге да чынден соолук, узак өмүр берсин. Ушундай эл ичи өнөркенчи дегендей, элдин ичиндеги таланттарды чакырып, элге тааныта бергиле, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Элибиз тынч болсун. Айтканыңыз келсин, жоң рахмат. Мамарасул агабызга каалуу тилектериңиз? Сен каалоо тилегиң. Жалпы элге айттыңыз, эми агайга, досуңузга айттыңыз. Мамарасул досума эме дейм энди, мындан ары дагы чоң ийгиликтерге жетишин каалайм. Көп игиликтүү жакшы чыгармалар чыгарышын каалайм.
Сиз чындыгы биринчи көрөрман экенсиз, угарман экенсиз, бардык ырларын жатка билет экенсиз. Сырдасы кошо ыңылдап отурдуңуз. Эң биринчи көрөрман сиз окшойсуз, Ырлар аябай жагымдуу, адамга сүйкүмдүү, ушунчалык көңүл коюубуз. Азыркы учурда досум бардык тойлордо чакырылып турат. Мунсуз той өтпөйт азыр. Ишиңе ийгилик досум. Рахмат. Өмүрүңүз uzun болсун. Аллахым күч кубат Жақсы сөйлей албайм. Ооба. Ошол эле мен айтарым. Чоң рахмат, бар болуңуз. Күндө эле сизчилеп күндө эле телевидениеде жүрүп турбагай, биринчи жолу сүрдөп атат, кечиримдүү болсун да. Кийинки эфирде Кудай кааласа. Ооба. Бүгүн бир сире мындай айтып койдук, орусча айтканда репетиция болду. Деп келдим мен. Келиңиз Бакыт мырза. Жакшы, мекенибизде тынччылык болсун. Санжар радиосуна ийгилик. Көпүрө болуп жүрөңүздөр, таланттарды чыгарып. Агабызга бекемден солук. Бийиктиктерди багындыра бериңиз. Көптөгөн оомдорду чыгарып, энелериңизге бере бериңиз. Биз ырдай берели. Кыргыз элине маданиятка салым кошо берели. Эмгектенип 99% аракет 1% талант дейт. Бар болуңуз. Дайыма ушунча эле күлүп чайнап жүрөңүз. Чындыгында абдан жүрөгүмдөгү агалардын бирисиз. Ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Чындыгында сыйлайбыз. Кыргыз эли жакшы көрөт. Бар болуңуз. Рахмат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Саламатсыңарбы, ишкерге ийгилик каалайбыз. Өнөрлүү адамдар көп жашаңыздар, үнүңүздөргө береке, жакшыларды жарата бериңиз. Дейт Маврасул ага. Биз Москвадан көрүп жатабыз. Бар болгула деп Самара Алымбаева деген колдонуучубуз жазып атат. Акыркы соңку бүкүл угарманын кабыл алып коеюнчу, байланышып атат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Эми программабыз акыры жакындап калды. Сизге чоң рахмат. Мен жайынан сапар берип жигитмен Мамарасылдын ден соолугу чем болсун, өнөрү өсө берсин. Дайым ден соолукка каалап силерге рахмат айткым келди. Дайым өнөрү өсө берсин Мамарасыл. Каалайм силерге. Рахмат сизге ушунчалык передачага чакырып, жигиттерди чыгарып жатканыңызга сиздерге да рахмат айтам. Рахмат сапарга, рахмат. Биздин айылдын эң кадырлуу аксакалы адамы. Бул киши фельдшер. Айылдын фельдшери болгон. Анан Сапар доктор деп коет да. Бул киши хирург, врачтардын анча-мынча врачтардын аткара турган жумушун аткарчы да. Биздин айыл үчүн хирургубуз да ушул болчу, врачыбыз дагы ар бир айылдын тургуну кишини аябай сыйлап урматтайт да. Бар болуңуз сиз дагы, рахмат Сапар аке. Атайын убакыт бөлүп байланышып, аябай тууганы келгендей сүйүнүп, эми тууганысыз да, бир айылда болгондой. Сыймыктануу менен байланышка чыгып атат, толкунданып алабыз. Бар болуңуз, сизге дагы рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз агай, жыйынтыктоочу сөз сизден болсун. Келип бергениңизге рахмат айтабыз, чыгармачылыгыңызга дагы бир жолу ийгиликтер каалайм. Мен силерге биринчиден рахмат айткым келет. Ушундай эфириңерге чакырып, ушундай бир эл алдыга алып чыкканыңар үчүн силерге дайым тунук эфир каалаймын, силерге ден соолук каалаймын. Анан эме дейбиз, элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун. Мына Бакыт укам келдиң, рахмат сага дагы. Бүгүн Кишимжан келмегеле келе албай калды. Эмкисинде Кудай буйрса, Кудай кааласа, эмки эфирде менин ырларымды ырдаган, менин өлкөлөрүм, карындаштарым бар. Мен сыйлаган, мени сыйлаган ушулар буйрса, Кудай кааласа жакшы катышабыз. Өсөрбай досума дагы рахмат айтам. Бул досум дагы эң жакын айттым го, кичинекейден жаштыктан чогуу өскөнбүз. Эмки эфирге муну ырдай турган кылып даярдап келем. Бираз сүйлөп турсун, ырдай турган. Бул эфирде уялып кичине тартынды. Эмкисинде мунусунда сүйлөп турду, эмкисинде ырдайт. Буйрса, Кудай кааласа. Силерге чоң рахмат. Элибизге тынчтык, токчулук, молчулук каалайм. Ошол. Бар болуңуз. Бүгүнкү айтылган кабыл тилектер, сиз тарапка айтылган бардыгы кабыл болсун. Сиз ушул жакшы сөздөрдү угуп, жакшы пикирлерди угуп 2 саат аралыгында дем алдыңыз. Мен ойлоп атам, дагы үйгө барып, дагы бир жакшы сонун оондор жаратат деген ойдобуз, Санжар радиосу жакшы бир оондордун жаралышына себепчи болсун. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жалпы келген коноктор бар болуңуздар, рахмат айтып, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ардактуу армандар, ошентип Селкичек долбоордагы соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Мамарасул Мавлянов агайыбызды жакындан тааный жүрүңүз, жакшы
ошоңузга чакыра жүрүңүз, жакшы акындардын жакшы бир обондору болсо кайрыла жүрүңүз, обон жаратыңыз деп, балким дагы бир сонун обондор жаралышы болуп мүмкүн. Аткаруучулар ырларын ырдай жүрүңүздөр. Кыргыз маданияты өнүгө берсин, жакшы обондор, ырлар жарала берсин дейли. Көргөнүңүз НТС болсо каныңыз санжыра болсун. Атым Алмагүл, сиздер менен бүгүн эсебинен коштошомун. Эртең кайрадан эпизоддон амандашканча жакшы туруңуздар.